Жомартова стресс болуп ичип атабы? Кино тармагына биринчилерден болуп салымын кошкон. Бир топ кинолордо жакшы ролдорду жараткан Ырыс Жомартова тамаша иретинде машинасынын кнопкасын басып тартылган видео интернет булактарына тез эле тарап кеткен. Видеону көрүүчүлөр ар түрдүү комментарий жазып, катуу талкууга алынды. Бул видеодон кийин вайнерлер ар кандай кылып окшоштуруп тартылган тасмаларын салып, өздөрүнүн коомдун көңүл чордонуна чыгарып да алышты. Кнопканын арты менен интернет баракчаларында жаңы термин да пайда болду. Коомдун тескери кабыл алганынан кийин Ырыс Жомартова Супер Кейджи сайтына маек берип, видеонун тамаша иретинде тартылганын айткан. Бирок коом биринчи видеого болгон реакциясын токтоткон эмес. Мындай катуу талкууга түшкөн Жомартова депрессия болуп, арак ичип үйдө жатат деген ушак сөздөр да жок эмес. Буга себеп аны көптөгөн программаларга чакырса ал келбей калуусу болууда. Көрбөгөндөн кийин көө жабуу да туура эмес да. Андыктан жамандаган ушактын чын бышыгын Ырыс Жомартовадан жакынкы күндөрү билебиз. Булак Аргумент Кейджи сайты. Нурлан Насип бүгүн Туркияда операция болот. Белгилүү ырчы Нурлан Насип бүгүн Туркияда көзүнө операция жасатат. Бул тууралуу ал өзүнүн жеке Instagram баракчасына жазды. Измирге эмнеге келдиңиз деп менден сурап жатышат. Мен бул жака көзүмдүн көрүүсү начарлап кеткендиктен көрсөткөнү келдим. Операция 1 саатка созулат экен. Андан кийин клиниканын Стамбулдагы чоң офисине барып көрүнөбүз. Мага тынчсызданып жаткан күйөрмандарга, тааныштарга, досторго ыраазычылык билдирем. Ден соолугуңуздар бекем болсун деп ал кайрылуу жасады. Булак Аргумент Кейджи сайты. Самара Каримова кайсы министрге жакындагысы келет? Азыркы заман интернет заманы, кандай гана калпты жазып чыгышпайт. Анан Самара Каримова жөнүндө социалдык тармактарда ушак тарап жатат. Соц тармактарда ырчы айымды кайсы бир министрге жабыштырышууда, бирок ал министрдин атын айтышпай жатышат. Биз болсо андай сөздөргө кошулбайбыз. Самара айым эл үчүн кызмат кылгысы келген депутаттыкка даярданган учуру. Булак Аргумент Кейджи сайты.